легальная проституция, да? Bir түнкү нике. Это, к сожалению, тоже имеет место быть. Вот здесь вот, пожалуйста, прошу вот Думка ответить на этот вопрос тоже. Талах делеп, нике окуп берет, түнү менен что хочет, то делает, а потом талах и до свидания. Это прям узаконенная ночная проституция. Ушул пособничество в заключении ранних браков депчи. Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күндө ушул көптөгөн устаттар өзүнүн авторитети менен колдонуп, жаш кыздарды турмушка чык, сенин барар жериң турмуш деп, кички кыздарды экинчи, үчүнчү аял кылып алып берип атат да. Анан бул өтө жаман көрүнүч. Эмне үчүн биздин ушундай медреселердеги устаттарыбызга ушундай жол ачып бердик да, легальный способ взять себе вторую, третью жену. И это на сегодняшний день реалии наши. Ушуну токтотушубуз керек, анткени эгерде медреседе окуса бала, ал жерде окуш керек, билим алыш керек. Бирок турмушка чыгарып, анын мындай жардам бергени, это прям пособничество в заключении ранних браков, я считаю, это тоже статья должна быть за это. Как вы смотрите на это и почему вот это тоже не добавили в закон? Эрте турмушка чыгуу боюнча диний башкарма деле каршы. Бул мыйзамдагы 18 жашты биз деле карманып келебиз. Эмне үчүн анда медреселерде ушундай устаттар пайда болуп калды? Диний башкармада атайын журнал, нике журналы иштетилген, имамдарга таркалып берилген, ошол жерде паспорттарына карап, андан кийин нике кыйышат. Бул биринчи. Экинчиден, жанагындай устаздарга экинчи, үчүнчү деген биздин диний башкарманын окуу бөлүмүнө катталган эмес. Азыркы күнгө чейин эч кандай арыз түшкөн эмес. Андан кийин устаздар андай фатвада беришпейт. Анан бир түнкү нике деген шариятта бул жок. Убактылуу нике деген деле шариятта жок. Биздин диний башкармадагы бардык структурадагы имамдар, медреседеги мударристер мындай нерсенин бардыгы билишет, буга уруксат да беришпейт. А бирок жанакы эрте турмушка чыгуу бул мыйзамдагыдай биз да ошону карманабыз. Сиздерде мындай карасак, мисалы ар бир нерсеге ответиңер даяр, бирок мен иш жүзүндө болуп аткан фактылар боюнча айтып атам. Сиз өзүңүз жаңы эле айтып кеттиңиз, МВД катталган андай случайлерде алар өтө көп, алар ачыкка чыкпайт. Эмне үчүн? Анткени жаш кызды алып алган эркек качан келип өзүнүн окуясын сизге айтып келет? Качан? Андай эч качан болбойт. Конечно, сиз андайды билбейсиз. Балким уккансыз, бирок аны ачык айтпайсыз эч качан. Биринчиден, экинчиден, нике журнал деп айтып койдуңуз. Ушул мен ойлойм, сиздин нике журналыңызда никелердин балким 50%га жетет, калгандары учетто жок сиздерде. Анан түнкү никелер болсо, муну деле бирөө таап чыкты да. Ал деле факт, ал деле бар. А силер болсо, достаточно работа кылбай атасыңар.